Бүгүн биз сиздерге торторубуздун контейнерине эмне себептен степлер колдонгонубузду айтып беребиз. Сиздер көрүп тургандай эки башка торт турат. Бирөөсү сиздер алып жүргөн биздин творожный торту, а бул болсо кадимки эле базардан алынган торт. Экөөнүн көрүнүшү бирдей, бирок салмагында бир топ эле айырма бар. Байкасаңыздар, творожный торттун салмагы 1 килограмм 190 граммды түздү. Ал эми базардан сатып алган торттун салмагы 830 грамм. Биздин торторубуздун оор болгондугунун себеби бисквиттерибиз жана кремдерибиз нукура азыктардан жасалгандыгында. Ошондой эле торторубуздун бисквити кургак болуп калбаш үчүн сироп беребиз. Эми контейнерге салып сынап көрөлү. Бул базардан алынган торт. Көрүп жатканыңардай катуу эле силкип жатабыз. Ал эми бул творожный торту өтө деле көп аракет кылынбады, бирок ушинтип ачылып кетет жана торт жараксыз абалга келди. Бул контейнерлер стандарт боюнча 1 килограммга чейин гана тортторду көтөрө алат. Ал эми биздин торттордун салмагы оор болгондуктан контейнерге степлер басууга мажбурбуз. Азыркы учурда биздин компаниябыздын тиешелүү адистери торторубуздун салмагын көтөрө ала турган сапаттуу контейнерди чыгаруу боюнча иш жүргүзүп жатышат. Жаңы контейнерлер даяр болгонго чейин бизди туура түшүнүүңүздөрдү суранабыз. Бар бол адал таттуу, дайыма жаңы гана.